Урматтуу менин дарегиме сын айткан эл өкүлдөрү. Сиздер Жогорку Кеңештин трибунасынан туруп алып, атасынан калган бекен, калпычы, аферист деген айткан сөзүңүздөр сиздерге жарашпайт. Сиздерди кыргыз эли ошол трибунадан жакшы сөздөрдү айтсын деп шайлаган, мандат берген. Ал эми сиздер өз жүрүш турушуңуздар менен бизге үлгү боло турган адамсыздар. Эгерде мен эл менен иштей албай жатсам, президенттин тапшырмаларыны, министр кабинеттеринин токтомдорун аткара албай жатсам, ошолор боюнча айтсаңыздар, жакшы сунуштар болсо берсеңиздер жакшы болмок. Мен ойлоп калдым, бул кайрылуудан кийин менин ордум бирөөгө керек болуп калган окшойт деп. Мен айтайын, мага чейин дагы көптөгөн кыргыздын чыгаан жигиттери, адамдар иштеп кеткен. Мени да бул жерге байлап берген эмес. Менден кийин дагы Кудай буйруса кыргыздын жакшы исандары иштейт деген ойдомун. Андан кийин кээ бир депутаттарыбыз элдин сүймөнчүгө айланып жаткан Балмак мырза, сиз дагы аткаруу бийлигинде иштегенсиз. Сиз айтып жатасыз, Өзгөндүн райондук соттун чечимини Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы президенттин ыйгарым уктуу өкүлү аткарбай жатат деп. Мен ойлоймун, андай чечимдер боло турган болсо, жергиликтүү администрациялар аткарат. Аны эч качан президенттин ыйгарым уктуу өкүлү аткарбайт. Андан кийин менин эжем Надира Нарматова мени аферист деп айтты. Бирок эже, мен сизди сыйлап урматтаймын. Себеби сиз менин эжем болосуз. Биз мен урматтуу депутаттар деп кайрылганымдын себеби, мен да ошол Жогорку Кеңеште 3 созуктун депутаты болгонмун. Ошондуктан сиздерге урматтуу деп кайрылып жатамын. Сиздердин сөзүмдүн аягында, урматтуу депутаттар, келе жаткан мусулмандардын ыйык Рамазан айы менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздерге Аллахым ыйман берсин, ден соолук берсин. Сиздер жакшы мыйзамдарды кыргыз эл үчүн жазган, тарыхта кала турган, чыгаан депутаттардан болушуңуздарга мен тилектешмин. Мыйзам боюнча эмне колдой калды буларга жанагы сотко берген эме боюнча колдуктестиги бар да. Болбосо чара көрүлмөк беле, бир өзүбүзгө мындай бийлик өкүлмөс жеке жаран катары бир эме көрө ала белеңиз. Эгерде бул сөздөрдү депутаттар айтпаганда, мен сөзсүз түрдө чара колдонмокмун, сотко кайрылмакмын. Кол тийбестиги бар үчүн мен эми кайрыла албайм.